Саламатсыздарбы, Универсал Кеш каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, дагы бир жолу сиздер менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Мен бүгүнкү видеомдо сиздерге үй шартында жасала турган шампундарды айтып кетем, бирөөсүн көрсөтөм. Азыр дүкөндөрдө, аптекаларда көптөгөн шампундун түрү бар, көптөгөн түрлөрү бар. Ар түрдүү типтеги чачтарга ал шампундар бирөөнүн чачына жакса, бирөөнүн чачына жакпайт. Ал эми үй шартында жасалган шампунь баардык эле чачтарга жагымдуу. Себеби составында химия жок, нукура кошулмалар, нукура курамы менен көп эле чачтарга, баардык эле чачтарга жагат деп ойлойм. Мен азыр сиздерге бирөөсүн көрсөтүп берем. Май чачтар үчүн бул шампунь чачты кургатат, майланышкан чачтар үчүн. Баягындай жылтылдаган майларды кетирет, чачка мындай здоровый вид берет. Азыр жасайбыз. Мына шампунь, жумуртканын мынтип белогун алып алабыз. Жумуртканын белогун түшүрүп алдык. Мынтип белогун алып алдык. Белогун бөлөк. Эми жумуртканын сарысын идишке салабыз. Коньяк, 50 грамм коньякты уюп алабыз. 50 грамм коньякты кошуп алабыз. Мынтип кошуп алабыз жумуртканын сарысына. Андан кийин коньякты аралаштырып алгандан кийин жакшылап аралаштырабыз. Мындай таза аралаштырып алабыз. Коньяк менен жумуртканын сарысын аралаштырып, андан кийин башыбызга сыйпап, как шампунь сыяктуу кылып сыйпап алып, андан кийин бир 5 минуттан кийин жууп коебуз башыбызды. Бул масканы, шампуньду бир жумада 2 жолу жасап турса жакшы болот. Мен өзүм дагы бул шампуньду 2 жумада бир жасайм. Аябай жакшы эффекти. Меники орточо майлуулуктагы чач, өтө майлуу эмес. Сөзсүз эффектин берет. Анан дагы бир кургак чачтар үчүн мындай кастор майы. Кургак чачтар үчүн кастор майына жумуртканын сарысын кошуп, абдан жакшы аралаштырып, андан кийин чачка сыйпап, массаж кылып, чачты массаж кылып, андан кийин 3 минуттан кийин жууп коебуз. Бул курук чачтар үчүн. Азыркы мен жасаган майлуу чачтар үчүн, кастор майы менен жумуртка курук чачтар үчүн. Андан кийин дагы бир шампунь баардык эле типтеги чачтарга жагымдуу. Бул шампунь чачтын өсүшүн тездетет. Компоненттерине горчица, горчица бир чоң кашык, андан кийин кыпкызыл чай, ачуу демделген кызыл чай 2 чай кашык, анан кийин бир жумуртканын сарысы. Бардыгын аралаштырабыз. Горчицаны да кайталайм, горчица бир чоң кашык, кызыл демделген чай 2 чоң кашык, анан кийин бир жумуртканын сарысы.
бардыгын аралаштырабыз. Желток менен жумуртканын сарысы менен горчицаны аралаштырып, андан кийин кызыл демделген чайды 2 кашык кошуп, жакшылап аралаштырып, андан кийин чачыбызга сыйпап 20 мүнөттөн кийин жууп салабыз. Бул шампунь чачтын өсүшүн тездетет. Кимин чачы түшүп аткан болсо эң жакшы результатын берет. Үй шартында жасала турган көптөгөн шампуньдар, көптөгөн түрлөрү бар. Азыр мен сиздерге 3 түрүн айттым, 1 түрүн көрсөтүп бердим. Бул шампуньдар бардык эле хозяйкалардын, бул шампуньдун курамдары бардык эле хозяйкалардын кол астында бар. Курамы арзан, эң башкысы табигый, нукура. Жасалышы болсо эң эле тез 2-3 минутада эле жасалат. Ушундай шампунь үй шартында жасап, чачыңыздарды жууп жүрсөңүздөр жакшы результаты болот. Суроолор болсо комментарийге калтырыңыздар. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.